Боюнда бар аялдар алгачкы күндөн тартып эле дарыгердин көзөмөлүндө болуп, алардын кеп кеңешин алып турушу керек. Ал эми көпчүлүк кош бойлуулар 7-8 айга чейин кайрылбай жүрө берип, өзүнүн дагы ымыркайдын дагы саламаттыгына доо кетирип алышат. Кээде эне курсагында жаңы жашоо башталгандыгын да сезбей калат. Месячный деп коебуз. Аял кишиде ар айда кайталана турган процесс. Бул физиологический. Ошол месячный, например, на айда ар айда бир определенный убакта келет да. Онунда или айдын башы, айдын ортосу, айдын аягы болот. Ошол айдын ортосу, например, дейли, келбей калды мына айда. Уже 2-3 күндөн кийин тест деп коебуз, тест на беременность. Ошо менен билсе болот. Биринчи тесттен чыкпаса, кээки тесттерден азыр чыкпай калган, ХГЧ деген анализибиз бар. Ошол анализди тапшырып билсе болот. И өзүндө өзгөрүүлөр пайда болот аял кишидечи. Ташната болот, кускусу келип, көн айланып, кээки нерселерди жактырбай, или нервный кичине болор болбос нерсеге жинденип, кыжалат болуп ошентип калат. Эми түйүлдүктүн баардык тиричилиги эненин жашоосу менен байланыштуу. Ал эми түйүлдүк эненин денесинде төрөлгөнгө чейин өрчүйт. 3 аптада точка эле болот, мындайча айтканда. 4 аптадан баштап түйүлдүктү көрө баштайбыз, плотный яйца деп коебуз. 5-6 аптадан баштап уже түйүлдүктүн ичинде эмбрион дейбиз, бала пайда боло баштайт. Биринчи эле жүрөк согушу көрүнө баштайт. КТР деп коебуз биз аны, өзүбүздүн тилибизде. Ошонусуна карап, КТР менен плотный яйцанын размерине карап, баланын канча апта болгонун билсек болот. 5-6 жумалыгында курсактагы ымыркай бардык нерсени сезип баштайт. Бала энеси менен бир жашоодо жашайт. Апасы качан уктаганда уктап, ойгонгондо ойгонот. Керек болсо бала курсакта жаткан мезгилден тартып түш көрө баштайт. Күн сайын анын активдүүлүгү өсөт. Апасы кайгырганда бала башаламан кыймылдай баштайт. Мындай учурда энеге тынчтык керек. Мүмкүн болушунча спокойно болгонго аракет кылыш керек аял киши. Биринчиден эркек киши түшүнүш керек аны. Ошо аялдын эмесине карап, настроениясына карап мамиле кылып, во время беременность төрөгөнгө чейин аялдын көңүлүн карап болушунчачы, көңүлүнө жаккан нерселерин алып берип, жегиси келген нерселерин алып берип, ошо канча жакшы көңүлүн караса, ыйлатпай, нерв кылбай жакшы караса, баласы да ошончо спокойный болот да. Ал эми түйүлдүккө 12 жума болгондо анын бардык органдары өрчүп жетилет. Мындайча айтканда, кадимки кичинекей адам пайда болот. Бул учурда энеде эч кандай оорулар, тынчсыздануу жок болсо, баланын жаткан абалына карап анын жынысын аныктоого болот. Мунун баарын УЗИден байкоо жүргүзүүдө компьютер аркылуу билинет. Демек, түйүлдүктүн кыймыл аракетинен мен бармын, мен жашап жатам дегенди түшүнсөк болот. Бирок бул кубаныч тартуулаган көрүнүштү кайра-кайра көрүүнү каалап, УЗИге көп түшүүгө дагы боло бербейт. Жөндөн эле здоровый эле баласыны кайра-кайра УЗИге түшүрө берген зыяны болот. Анын кереги жок. Ошон үчүн врач, дарыгердин кеңеши менен показаниясы болсо, какой-то бир отклонениясы болсо, көрүш керек десе, аны следить этип карап туруш керек. Дагы бир эске алуучу жагдай организмдеги йодтун жетишсиздиги дагы баланын өсүшүнө таасирин тийгизет. Ошондуктан кош бойлуу экендигин сезген эне алгачкы күндөн баштап йод жетишсиздигин толуктап, комплекстүү витаминдерди ичип жүрүүсү керек. Баланын толук кандуу өсүп жетилүүсү үчүн эң башкы эрежелердин бири бул туура тамактануу. Болушунча аз-аздан тез калориялуу, бирок майсыз тамактарды жеген туура. Көбүнчө жашылча жемиштерди, көк чөптөрдү күнүмдүк тамактануу режимине айлансаңыз абдан сонун. Бизде азыр фастфудтар көп го, фастфудтарды жебегенге аракет кылыш керек. Газированный вообще ичпеш керек. Газированный ичсе, бул вздутие живота кылат дагы баланын ичи дагы көбө турган болуп калат төрөлгөндөн кийин. Ошо газированный ичкендин таасири болот ал. Кыскасы, түйүлдүк эненин курсагында өсүп отуруп 9 ай өткөндөн кийин баарын кубантып, ыңаалаган үнү менен дүйнөгө келет. Демек, дагы бир үй бүлө мүчөсү пайда болду. Эми сиздин билдет баланын толук кандуу өсүшүнө шарт түзүү.